Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Галстус маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын медициналык колледжинин директору Арпачиева Төлөгүл Батыркановна. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө деги тоолуу аймактагы медициналык окуу жайда абал кандай иштер жүргүзүлүп атат, ушул боюнча жалпы маалымат бере кетсеңиз да. Рахмат сиздерге. Биздин эми окуу жай тоолуу аймакта деп аябай жакшы айттыңыз. Чынын айтканда биздин Нарын медициналык колледж ушул Нарын областындагы жападан жалгыз ушул сиз айткандай тоолуу аймактагы медициналык орто кесиптик кызматкерлер даярдаган медициналык колледж болуп эсептелинет. Бул колледждин эми эгер тарыхына кайрылсак, бүгүн эртең пайда болуп калган жаш колледждерден эмес, биздин колледж бүгүнкү күнү 78 жашка чыгып отурабыз. Мындайча айтканда, бир 2 жылдан кийин 80 жылдык юбилейди белгилесек болот да. Анан ушул биздин 80 жылдык тарыхыбызда Нарын медициналык колледжи ушу областыбызга, ошондой эле бардык биздин областтын райондоруна, жалпы эле Кыргызстан үчүн көптөгөн орто кесиптик кызматкерлерди даярдап бердик. Азыркы күнү биздин медициналык колледжде 5 багытта адистиктер даярдалат. Бул эмчилик иш, баягы элде, мындай эл оозунда муну общий деп айтып коюшат да. Эми биз дагы ошого көнүп калдык, потому что эмчилик иш адистиги дейбиз, бирок элдин баары келгенде мен общийге тапшырам деп келишет. Фельдшердик иш, фельдшердик адистиги, акушердик иш, бул акушерлер даярдайбыз, фармация, бул фармацевттерди даярдайбыз, жана лаборатордук диагностика, лаборанттарды чыгарабыз да. Анан ушул биздин Нарын медициналык колледжинде биз баса белгилеп, мактанып айта турган жагыбыз ушул биздин 80 жылдык тарыхыбыз, жана ушул 80 жыл ичинде биз бир гана принципти кармап келатабыз да, бул сапаттуу адистерди даярдоо. Ошондо биз ушул 80 жылдын ичинде канча бала бүтүрсөк дагы ошолорго билимине басым жасап келебиз. Себеби дегенде биздин эң башкы принцибибиз колледжге санын жогорулатып студенттерди кабыл алуу эмес, ошо кабыл алган студенттердин сапатына басым жасап, сапаттуу адистерди чыгаруу деп ар дайым айтып келебиз. Жылына сиздерден канча бүтүрүүчү аяктайт? Анан деги эле ушул мен билгенден сиздер ошо чет өлкөдөгү медициналык мекемелер менен кызматташып келесиздер да, иш менен камсыз кылуу жолго коюлуп келет да. Бул өлкөнүн көпчүлүк окуу жайларынын ичинде мындай мүмкүнчүлүк, мындай кадам жок да. Ушул боюнча айта кетсеңиз да, быйыл канча бүтүрүүчүнү аяктап атат бул окуу жайды, анан иш менен камсыз кылуу? Ооба, туура айтасыз. Бизде эми негизги ар бир окуу жайдын негизги сапаттык көрсөткүчү болуп ушул бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу эсептелинет да. Анан эми биздин колледж ушул жылына 180 бала кабыл алсак, кайра бир 150 баланы бүтүрөбүз. Анын ичинен эми бюджеттик негизде дагы бар, анан контракттык акы төлөө окуу жагы дагы каралганда бизде. Анан ушул биздин бүтүрүүчүлөр негизги жумушка орношуу боюнча биз жылда анализ жүргүзүп келебиз. Ошол анализде ар дайым биздики баягы 68%тен өйдө кетет да, такай. Чет мамлекетке чыгуу мүмкүнчүлүктөрү дагы чындыгында көбөйүп атат. Себеби дегенде азыр биздин бүгүнкү күндө Нарын медициналык колледжи Германия өлкөсүнүн Eduvizio деген компаниясы менен, бул мамлекеттик деңгээлде ушул компания менен иш алып барып келип атабыз. Бул компания бизде келишимдин негизинде биздин колледж менен сестралык иш бөлүмүнүн студенттерин кадимкидей 1-курстан баштап 3-курска чейин немис тилин үйрөтүүнү өз жоопкерчилигине алып, мугалимди өздөрү таап, анан бирок кадимкидей расписанияга коюлат бул немис тили. Анан немис тилин чогуу медициналык предметтер менен кошо алып окуп кетип, анан бала улам ошол немис тилин окуп аткандан кийин улам экзамен тапшырып турат. Анан бүткөндө B2 деп коет. Ошол деңгээлге тилди үйрөнүүсү ошол деңгээлди камтай алса, камсыздай алса, ушул биздин Eduvizio компаниясы Германия өлкөсүндө кадимкидей медайымдык ишти таап, өзү орноштуруп, анан кийин ушул биздин балдарга жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн дагы түзүп берип атышат да. Андан сырткары Япония өлкөсү менен да иш алып барып атабыз. Бул Японияда өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы адамдын жашоо
образы. Да, жашоо образына жараша узак жашаган адамдар өтө көп экен. Ошон үчүн ал жакта ушул карылар үйү деген мекемелер көп экен. Ошол карылар үйүндө медиктер жетишпейт экен. Алар дагы Окинава префектурасы менен биз Окинава Relationship деген компания бар. Ошол компания менен биз иш алып барып келатабыз. Алар болсо биздин ошо бүткөн балдарды Японияга, Окинава штатына алып кетип, анан 3 ай кадимкидей ошолордун эсебинен, бул компаниянын эсебинен бүт бардыгы тең анан жанагындай стажировка өткөрүү болуп атат да. Анан эгер стажировканы өтүп балдарга жакса, биздин балдар андан ары 3 жылга келишимдин негизинде калганга укугу бар. Ошондой биздин студенттерден азыркы күнү 4-төө ошол Японияга кетишкен да азыркы күнү. Андан сырткары азыр бизде дагы Корея Республикасы менен койка компаниясы менен иштешип атабыз. Азыркы күнү бизде волонтер иштеп атат. Ал медсестра өзү азыр биз менен волонтердук программа негизинде иш алып барып келатат. Анан мындан ары дагы биз караштырып атабыз. Могу жай менен корей тилин үйрөнүүгө багытталабыз дагы. Кийин ушул Корея Республикасына дагы жумушка орношуу ушул жагын дагы колго алалы деген ой. Быйылкы жаңы окуу жылдарында даярдыктар кандай болуп атат? Абитуриенттерди кабыл алуу кандай тартипте жүргүзүлөт? Канчанчы класстын базасында келиш керек? Бул абитуриенттерди кабыл алуу орто кесиптик окуу жайларга июль айында башталат. Июль айынын 1-инен баштап биз документтерди кабыл алуу жүрөт. Бул июль айында келген бизге келген абитуриенттерди атайын Билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн портал бар да. Ушул абитуриенттерди кабыл ала турган ошол порталга документтерин үйдөн да жүктөсө болот. Бизге келип дагы ушул жерден консультация алып жүктөсө болот. Анан ар бир ошо документин жүктөгөн адамга ал порталда өзүнчө логин, пароль берилет. Ошол логин, паролдун негизинде бала документи кандай өттү, кайсы күнү экзаменге келет деген маалыматтын баарын алса болот. Анан экзамен тестирлөө түрүндө өтөт. Тестирлөөдө ошол порталда өтөт. Ал бизге мындай абитуриенттерге да бизге дагы мындай ачык айкын жүрөт да бул нерсе. Анан кийин тандаган факультетине жараша, отделенияга жараша бир предметтен тест тапшырышат. Негизи ошол 5 багытта дагы эле кабыл алабыз. Контракттык, бюджеттик да негизде болот. Анан bizde ОРТ каралбайт. Эми иш боюнча сүйлөшүп бүттүк окшойт. Эми сиздин жеке жашооңуз жөнүндө кеп калсак да, ошол өзүңүздүн төрөлүп өскөн жериңиз, ата энеңиз жөнүндө ошолор жөнүндө айтып берсеңиз да. Кандайча дарыгер болуп калдыңыз? Эми ар бир адам багы мектепти бүткөндөн кийин баягы кесиптик тандоого багыт алат эмеспи. Анан мен ушул мектепте окуп жүргөндө эле мен өзүм Жаңы Талап, Нарын районунун Жаңы Талап, ата энем Жаңы Талап ал кезде колхозу болчу, азыр жерге дал айылы. Ошол жердин атам ошол жердин уулу болот. Апам болсо жалгыз терек айланан болот. Анан экөө тең өмүр бою мугалим болуп иштешти да. Атам кыргыз тил мугалими, апам болсо башталгыч класстардын мугалими. Арбачиев Батыркан. Ушул атама мен көп окшоштук жагым бар. 10 бала өстүрүштү ата энем. Мен ата энем менен абдан сыймыктанам. Ушул 10 баланын баарына жогорку билим берип, анан баарыбызды бутубузга тургузуп, анан эң мыкты тарбия берди деп мен эсептейм да. Анан ушул биздин көп эле үй бүлөдө көбүнчөсү ушу мугалимдик кесипти аркалап дыктан мен эмнегедир баягы мектепте окуп жүргөндө эмнеге баарыбыз мугалим болобуз, мен врач болом деп ушундай бир ал кезде мындай диспуттар, бир конкурстар болчу эле. Анан ошондойдо бир элдин астында ушинтип бир ачык мындай публикага сүйлөп алгам да. Анан негизи мен айткандан кийин ушул бир нерсени айттымбы, аткара турган бир характерим бар да. Анан как будто ошол нерсени баары эстеп калгандай, мен ушу медакадемияга тапшырышым керек, мен ошентип айткам деп, ошол нерсе бул жүрөктө калыптыр да. Анан ошол медакадемияга даярданып жүрүп
мектепти ал кезде баягы медаль менен бүтүү бар болчу да. Анан ошол кезде мен бүтүп аткан кезде алтын, анан күмүш медаль бар болчу. Мен күмүш медаль менен аяктадым. Бирок ошол кезде ата энем ушу Нарын районунун Лахол айылында мектепке ошол директор школ болуп барып, атам ошол жерде көп жыл жашап калды. Анан ошол Лахол айылынан бүтүрдүм да. Бирок ошол жайлоодо тоонун башындагы жайланышкан айыл, бирок ушундай мыкты мугалимдер сабак алыптырбыз азыр. Мен ошол мугалимдериме да таазим этем. Абдан жакшы билим алган экенбиз. Анан ошол мектепти күмүш медали менен бүтүрүп, анан медакадемияга бир экзамен тапшыруу укугун алганбыз. Ошентип мен медакадемияга өтүп кеттим. Бул кесибим боюнча дарыгер, врач-дарыгер деп аталат, бирок биз бүтүп аткан жылдары жанагындай семейный врач же болбосо үй бүлөлүк дарыгер деген адистикти алып калдым да. Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Мен өзүмдүн үй бүлөм 2 уулум бар. Жолдошум өзү военный болуп жүрүп пенсия курагына жетти. Азыркы күнү 2 уулум бар. Уулум дагы ошо атасынын жолу менен улуусу ошо аскер кызматкерин аркалап жүрөт азыркы күнү. Үй бүлөлүү 2 неберем бар. Кыздар абдан жакшы. Анан кичи уулум болсо үйлөнө элек. Деги эле жумуштан кийинки убактыңызды кандай өткөрөсүз? Эмне менен кошумча алек болосуз? Аял кишиден баягы бир бош убакыттын тартыштыгы сизге белгилүү болуш керек. Анан бирок ошентсе дагы бир кандайдыр убакыттарды таап, өзүбүздүн баягы жакшы көргөн нерселерибиз менен алек болгонго аракет кылабыз. Меники эң биринчи бул волейболду абдан жакшы көрөм. Өзүм сүйүп ойнойм. Ушул баягы колледждин ичинде дагы өзүбүздүн командабыз бар. Анан бош убакытта көбүнчөсүн ушу волейбол менен көбүрөөк алектенет экенмин да. Ошол оюндарга катышам, керек болсо кээде бир ошондой турнирлер менен Бишкекке чейин барган күндөрүбүз болот. Андан сырткары жанагы бизде медицинада сергек жашоо деп коет. Анан баягы ушул өзүмдүн хоббим катары баягы туура тамактануу, анан сергек жашоо, анан саякатка чыгуу ушул мени абдан алектентет да. Ушул жакшы ойлойм. Менин оюмча аял кишиге туура тамактануу, анан сергек жашоону алып кетүү бул не только өзүнүн ден соолугу, а үй бүлөсүнүн баягы саламаттыгын сактоого дагы абдан чоң өбөлгө түзөт деп ойлойм да мен. Деги эле ушул мындай адам өзүнүн мындай жан дүйнөсүндө толгон сырын бөлүшкөндө же болбосо бир букту бир чыгарганда кандай бир ой толгоолор менен мындай түшүлөсүз да, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү айтпаган, эч кимге эме кылбаган сырларды ким менен бөлүшөсүз? Жакыныңыз ким? Чын айтканда андай мезгилдер болот. Айрыкча жумуш убагында же болбосо бир айрыкча азыркы кезде жетекчилик убакта абдан түшүктүү жумуш болуп калды да. Чын айтканда ичтен сырттан мындай жетекчиге болгон таасирлер өтө жогору азырчы. Анан ошондой учурду мен мисалы көбүнчөсү өзүмдүн мен кайсы жерде болбосом да мындай өзүмө ылайыктуу бир жакын бир тең туштарым болот. Мындайча айтканда курбум. Ошо курбума көбүнчөсү ачылып, анан ошол маселени обсуждать этип мындай, анан ошондо мындай бугумду чыгарып, болушунча ой пикиримди айтып, кеңешип алып анан басылам да, мындайча айтканда. Так башка деле анан көбүнчөсүн жанагы поэзияга мен дагы жакынмын. Мындай өзүм жакшы көргөн акындардын ырын окуу дагы мени мындай жан дүйнөмдү бир жеңилдетип, бошотконго өбөлгө түзөт. Кимдерди? Эсенкул Ибраевди аябай жакшы көрөм. Өзүңүздү бактылуу деп сезесизби? Анан деги эле бактылуулук деген эмне сиз үчүн? Мисалы ар кимге ар кандай формулада айтат, ар ким сиз үчүн эмне? Мен чындыгында өзүмдү толук бактылуу адам катары сезе алам. Толук ушу. Анткени мен эмне кааласам, өзүм эмнени көздөсөм ошонун баарына жеттим деп ойлойм да. Анан мени колдогон
мени ушул жарык дүйнөгө алып келген эң мыкты ата энем болду. Эң мыкты бир туугандарым бар, мени жөлөп таяган. Анан эң мыкты жолдошум бар. Анан колуман келишинче, колубуздан келишинче тарбиялаган мыкты 2 уулум бар. Ошолордон үмүтүм зор. Анан ушул мен өзүм азыр куттуу дөтүдө жумушумда колледжде отуруп маек кылып атабыз. Ушул менин көп ойлогон нерселеримди жашоого жумуш учурунда жеткирип атам. Мен ошого чындыгында бактылуу. Максаттар боюнча айтып жүрсөк да, кандай максатыңыз бар, алдыдагы эмне жөнүндө кыялданасыз, деги эле кыял мезгилдин талабына жараша өзгөрүп турабы, деги эле сиздин негизги эң чоң кыялдарыңыз эмне? Эмнени кыялданасыз? Мен көп учурда мен өзүм дагы мынтип анализдеп анан ойлой берем да, мен баягы жеке турмуштук кыялдарым өз нугу менен кетип аткандай да, а бирок көп кыялым жумушума байланыштуу экен да. Мен да өзүм ушинтип коем, эмнегедир меники мындай чоңураак кыялдарым бүт жумуш менен байланыштуу экен. Мен мындан сырткары мындай жеке кызыкчылыктагы көп кыялым деле же аны мен жолдошума мындай билинбеген оодарып койгон мүнөзүм барбы деп ойлойм да. Көбүнчөсүн жолдошума ушу үй бүлөлүк кыялдарды, мисалы жеке кыялдарымды жолдошума оодарып койгон окшойм да. А бирок мен өзүмдүн жеке кыялдарымды айтсам, ушу колледжге байланышкан да. Мисалы, мен колледждин материалдык техникалык базасын мындан дагы жогорулатканга кыялданам. Анан азыркы мезгилде жогорку бир чоңураак максат болуп атат. Биз ушул колледжди жогорку колледж деген статуска жеткирүү кыялым бар да. Анткени ушул жогорку высший колледж деп айтылат. Бул Өзбекстанда дагы, анан Казакстанда да бар да ушул нерселер. Анткени эгер биз жогорку колледж деген статуска жетсек, анда биздин студенттер бакалавриат болуп чыгат. Биз азыр жөн эле адистикти алып чыгып атпайбы квалификация менен, анда бакалавриатка жетет элек да. Бул биздин область үчүн дагы, биздин бүтүрүүчүлөр үчүн да абдан чоң жетишкендик болот эле деп мен кыялданам. Ушул кыялга кандайдыр бир кадамдарды жасап атабыз уже. Буюрса, мен ойлойм ушул кыял аткарылыш керек. Сизге эркин микрофон, бизге бөлүнгөн убакыт азайып баратат, соңун ачып баратат. Сизге эркин микрофон, телекөрүүчүлөргө кандай кайрылууңуз бар? Ушул убакыттан пайдаланып, биринчи кезекте ушул биздин нарын теле көрсөтүүсүнө абдан ыраазычылык билдире элем. Себеби дегенде, биздин колледждин кандай жашоосу болбосун, ушул сиздердин теле берүүңүздөр чогуу жүрөт да ар дайымча. Анан абдан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин телеберүүлөрүңөрдү биз сүйүп көрөбүз. Анткени биз областыбыздын патриоттору катары ушул жаңылыктарды, эмне болуп аткандыгын шаарда, областта сиздерден билип, сиздерден көрүп, анан сиздер менен сыймыктанабыз. Экинчиден, жалпы Нарын областынын элине, Кыргызстандын элине өсүп өнүгүүнү каалайт элем. Буюрса, мындай үмүттөр абдан чоң, башка кошуна мамлекеттердей болуп, биз дагы бир алдыга кадам таштап, биздин үй бүлөбүздөгү, мисалы, неберелерибиз же болбосо вообще эле өлкөбүздөгү жаштардын кадамы бекем болуп, ушул өлкөбүздүн өнүгүшүнө бардык күч жумшаган жарандардан болсо деп айткым келет. Анан Нарын медициналык колледж ар дайым областтын билим берүү тармагында өзүнүн кызматын өтөп, элге сунуштап келет. Бардык жаштар, быйылкы бүтүп аткан 11-класстын базасын бүтүп аткан жаштар айрыкча Нарын медициналык колледж менен таанышуу иретинде же болбосо ушул жака тапшыруу максатында келсеңиздер, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Биздин жаштарды биз билимдүү, илимдүү жана келечекке кең максат койгон жаштар катары көргүбүз келет. Рахмат, бизге убакыт бөлүп айырганыңызга. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиздердин ишиңиздерде да ийгилик болсун. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Галстус маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы Нарын медициналык колледждин директору Арпачиева Төлөгүл Батыркановна болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар.